Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala Resulihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Assalamu alaikum урматтуу туугандар. Muhammad Said Ramazan Buti rahimahullahu taandык min sunanillahi fi ibadihi. Allah Taalанын пенделерин орноткон сүннөттөрү, өзгөртүлгүс мыйзамдар атты сабагынан бүгүнкү сабак Qurarul Qoyl innalloha la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Исхак Разаков атабыз айткан, мен таза болсом, сен таза болсоң, коом таза болот деген аяттын очогу болгон, булагы болгон Кудай Тааланын мыйзамы. Аллах бир коомду өзгөртпөйт, ал коомдун жарандары өздөрүн өзгөртмөйүн деп. Мен таксист болсом, өзүмө окшогон 10 таксист менен кобурашып, падышаларды шыбай бериш менен толк жок. Мен базарчы болсом, өзүмө окшогон 10 базарчы менен депутаттарды сындай бериш менен толк жок. Өзүм биякта былыгым чыгып атса, өзүмдүн үй бүлөм, өзүмдүн балам, өзүмдүн жүрөгүм акыбалы кандай болуп атат. Ар менен ишим жок, бирок чоңдорду шыбасам кыйын шыбайм, жамандасам кыйын жамандайм. Антиш менен коом өзгөрбөйт. Коом ошол ар бир жаран өзүнүн оңдошу менен анан коом өзгөрөт деген мыйзам. Бул тууралуу Кудай Тааланын 2 аяты бар Кур'ан-ы Каримде келген. Бирөөсү астайду билла, бул жалпы баардыгын камтыйт. Жалпы дегени бул эми жалпы адамзатты камтыйт. Астайду билла инналлоха ла югайру ма биқавмин хатта югайру ма би анфусихим. Род сүрөсү, чагылган сүрөсү 13-сүрө 11-аят. Аллах бир коомду өзгөртпөйт, ал коом өздөрүн өзгөртмөйүн дейт, дагы ачыкталат. Экинчи аят болсо астайду билла залика би анналлоха лам яку мугаййиран ни'матан ан'амаха ала қаумин хатта югайру ма би анфусихим. Анткени Аллах бир коомго берген жакшылыкты, жакшы жашоону терс абалга өзгөртпөйт, ал коомдун жарандары өздөрүн өзгөртмөйүн дейт. Демек ушул биринчи аяттан баштайлычы дейт. Жана ал кандай боёлгон, ал кандай саймаланган, ошол кандай журулушкан, ошону бир жандырмагын карайлы дейт. Демек Алла Таала бул 2 аятта биздин акылыбызга, зейнибизге 2 абалды берип жатат. Ал 2 абал менен үммөт, жамаат, мамлекет, коом ал 2 абал менен жуурулушуп турат. Бул мындай, Аллах Таала бир коомдогу бир жаман абал болот да, коом кедей жашайт, тарчылыкта жашайт. Анан ошол кедейчиликти, тарчылыкты, анын каршылыгы болгон амандык, байлык, молдук, комфорт, ушундай бир жашоого алмаштырбайт. Ошол жаман жашоого себепкер болгон жарандар өздөрүнүн ошого алып барган ички жан дүйнөлөрүн алмаштырмайын дейт. Коомуң начар жашап атабы? Чоңдор элдер дегеле бирин-бирин акысын жеп атат, тынчтык жок, амандык жок, кризис. Ошого себеп болгон адамдардын өздөрүнүн жан дүйнөлөрү, жүрөктөрү. Мына ошолорду оңдогула, жан дүйнөңөрдү оңдогула, ошондо силердин коомуңарды мен кризистен, тарчылыктан байлыкка, молдукка өсүүгө оңдоймун деп атат. Бир коом тескерисинче бир коом ушундай бир жакшы жашоодо жашап атат, өтө молчулукта, комфортто, жыргалчылыкта жашап атат. Анын карама каршылыгы бул кедейлик, тарчылык, бале. Мына ушул нерсеге Кудайым өзгөртпөйт. Ал коом жакшынакай жашап жаткан мезгилде эле Кудай Таала аны сразу кедей кылып салбайт. Пока адамдар өздөрү өзгөрмөйүн. Яни шүгүр келтирбей, өз ара адилеттүүлүктү бузуп, зулумдукту баштаганда, күнөө, текеберлик, ушул нерселер көбөйүп баштаганда, анан баягы коомдогу жакшы жашоо анан терс жашоого бурула баштайт экен. Демек Кудай Тааланын бул жерде конкретный бир мыйзамы бар экен. Ал мыйзамы ушундай экен. Бир мамлекеттин өсүп өнүгүүсү дагы, бир мамлекеттин артка кетүүсү дагы ошол мамлекеттин жарандарына түзмө-түз байланыштуу экен. Мамлекеттин өнүгүүсү жана оңолуусу
андагы жарандардын жан дүйнөсүнүн оңолуусунан башталат. Жан дүйнөсү дегенден максат жаман ахлактардан арылуу, төмөн сапаттардан алыс болуу. Мисалы, текеберлик, кек сактоо, өзүмчүлдүк, көрө албастык. Элестетиңиз, биздин айыл өкмөткө, биздин мэрге, биздин губернаторго, биздин министрге мисалы көрө албастык деген сезим келип калды мисалы. Эгоисттик сезим келип калды. Кек сактоо, текеберлик канчалык мамлекетке зыян алып келет мисалы. Айтпасак дагы белгилүү да. Же болбосо нафсинин каалоолорунун артынан түшүп алуу, мисалычы эң максаты элге журтка кызмат кылуу эмес, эң комфорт бир үйгө жетиш болсо мисалы. Дубайга барып, Мальдивге барып эс алып келиш болгон болсо мисалы. Ал каалоосу үчүн бул ыйыктыктарды курбандыкка чалат. Байлыктын артынан кууп, ошондой бир чоң сараңдык менен байлыктын артынан кууп түшүп алса, бирок ушуну менен катар анын жан дүйнөсүндө тазкия жок болгон болсо, ооба, байлыктын артынан баарыбыз эле кууп жүрөбүз. Ар ким тың жашагысы келет, тың жашагандар дагы кыйын жашагысы келет. Бирок ошол байлыктын артынан кууганда тазкия жок болсо, тазкия деген жүрөктөгү жанакы жаман илдеттер бар болуп, анын үстүнөн аны тазалоонун аракети жок болгон болсо, ошол оорусун дарылоо менен алектенбестен дүйнө менен аябай катуу кирип кеткен болсо, анда бул адам өзүнө да коомчулукка да зыян алып келет. Болбосо сахабалар деле бай болгон. Арасынан Абдурахман ибн Ауф, Усман ибн Аффан, булар өтө чоң бизнесмендер болгон. Hazret Abu Bakr, Umar radhiyallahu anhu, мун баары товар алып, Сириядан товар алып, Йеменге сатып, ушундай мамлекет менен каравандарды жөнөтүп, ушундай содагашкан. Бирок Кур'ан-ы Каримде айткандай, ушундай эркектер бар, аларды тижаратун вала бай'ун ан зикрилла, соода сатык, бизнес Алланын зикринен тоспой турган эркектер деп мактаганда. Дагы башка аятта я юхаллазина аману ла тулхикум амвалукум вала ауладукум ан зикрилла. Эй Аллахтын барлыгына бирлигине иман келтирген момун мусулмандар, амвалукум мал байлыгыңар, соода сатык, бизнес, дыйкандык, жана башка жана бала чакаңар ан зикрилла, Аллахтын зикринен силерди тосуп койбосун. Аллахтын зикри дегенде намаз, Кудайдын буйруктары, Ома яфали залик, кимде-ким мындай кыла турган болсо, фаулаика хумул хосирун, дал ошолор зыян тарткандар деп атпайбы? Код афлаха ман заккаха, кимде-ким жан дүйнөсүндөгү жаман илдеттерден арылган болсо, текеберлик, көрө албастык, ичкүйдүүлүк, менменсинүү, эгоисттик, ушундай бир жаман сапаттардан арылып, жан дүйнөсүн тазалаган болсо, ал ийгиликке жетти дейт Кудай Таала. Вогоду хоба ман дассаха, кимде-ким жан дүйнөсүн булгаган болсо, ыплас кылган болсо, анда зыян тартты, банкрот болду дейт. Жан дүйнөсүн текеберлик менен, көрө албастык менен, ичкүйдүүлүк менен, эгоисттик менен, жана башка жаман сезимдер менен жан дүйнөсүн булгаса, анда ал хойб, зыян тартты, хадис айтат, банкрот болду дейт. Ошондой эле халлака ила ан тазакка ва хадияка ила роббика фатахша. Муса алейхиссалам Фираунду эмнеге чакырып атат? Мен сенин жүрөгүңдү тазалай турган жолго алып барайынбы? Сени эгеңе карай жолго сени салайынбы? Хидаяттын жолун көргөзөйүнбү? Сен Кудайдан корко турган бир пенде болосуң деп атат. Вакад афлаха ман тазакка ва закара исма роббиги фасолла. Чындыгында кимде-ким жан дүйнөсүн жаман илдеттерден арылткан болсо, ал ийгиликке жетти. Жана эгесинин ысмын эстеп, намазын окуган болсо, ал адам ийгиликке жетти деп Кудай Таала бир эмес, бир канча аяттарда ийгилик кутулуу, жүрөктөгү жаман илдеттерден арылуу менен боло тургандыгын айтып жатат. Эми бир коомчулуктун бузулуусу, ошол коомчулукта ошол жарандардын жан дүйнөсүнүн бузулуусу менен, адам жарандардын жан дүйнөсү төмөн ахлактарга, жаман мүнөздөр менен мүнөздөлүүсү менен бир коомчулук бузулат. Мунун баардыгы Куранда айтылган жана Аллах чакырган тазкияга каршы келет. Тазкия деген ошол мындай бир шариаттагы бир термин, жүрөктөгү жаман илдеттерди арылтууну тазкия деп коет да. Жоксо ошонун үстүндө аракет кылуу, арылтуу ийбейбиз аны, бирок ошонун арылтуунун аракетинде болуш керек да, жоктон көрө жок дегендечи.
Анткени себеби шайтан офиси бар да, мындай мен арылтып койдум, все менде эми көрө албастык жок, мен бунун үстүнө менет кылып койдум, менде мындай ичкүйдүүлүк жок деп айта албайбыз. Шайтан бар болгондон кийин ал нерсени ал шүмшүк шайтан аны пайдаланат. Болгону ошо менен күрөшүп жүрүп өтөбүз да. Эми бул мыйзам ар дайым иштейт. Бир адам инсан коомчулугунун өнүгүүсү кайсыл гана коомчулук болбосун, алардын бири-бирине болгон жөлөк таяк болуусу, бири-бирине жардамдашышына күрөөгө коюлган дейт. Алхамдулилlah, Кудайга шүгүр, имандын менети менен, алымдардын, устаздардын, ислам уламаларынын менети менен, жалпы элдин ошону колдоп, кубаттап, аракет кылуусу менен Кудайга шүгүр, ушул нерсе келтап. Коомчулук бири-бирине жөлөк таяк болуп, бири-бирине ийин-мейин туруп жардамдашуусу менен коомчулук өнүгөт деп атпайбы? Кечээ күнү эле ковидте көрдүк, жап-жаш болгон жигиттер ыктыярдуу түрдө ошол медиктер кызмат кылып жүрдү. Мен деген балдар, кыздар, канчалаган жарандар ачка калган үй-бүлөлөргө акчаларды, продуктлар менен жардамдашты. Биздин эле мэр Азамат байке калп айтпайын бир чоң эле машинасын сатып, ошонсун азык түлүк таркатты, мисалычы. Ушунун коомдун өнүгүүсү эри шаркак, бири-бирине жапатырмак, бири-бирине жардам берүүсүнө күрөөгө коюлган дейт. Бири-бирине жардам бериш үчүн бул ошол жарандардын ортосундагы жалпы орток бири-бирине жардамдашуу деген бир аң сезим кириш керек экен да. Кой, биз бири-бирибизге жардамдашалы, жөлөк таяк бололу депчи. Ал нерсе болсо бири-бирине болгон ишеним аркылуу келет экен. Бири-бирине карай болгон ишеним аркылуу келет экен. Демек, мамлекет өз ара жардамдашуу менен, жарандар өз ара жардамдашуу менен өнүгөт. Өз ара жардамдашыш үчүн бири-бирине болгон ишеним болуш керек. Эми ошол бири-бирине болгон ишеним каяктан болсун, эгерде нафсилер, жүрөктөр жана илдеттерден тазаланган эмес болсо. Сен бирөөгө ишениш үчүн анын билишиң керек да, бул сени эртең алдап кетпейт. Бул жанакындай жаман сапаттары жок. Ишеничине кириш керек да, ан үчүн жанакындай жаман илдеттен алыс болуш керек. Ошону да сен ага жардам берип баштасаң, ошону сен ага карызга бересиң дегендейчи, мындай. Болбосо бири-бирине болгон жардамдашуу болбойт. Демек, бири-бирине байланып атат да. Тескерисинче, эгерде коомчулукта жаман сапаттар көбөйүп кеткен болсо, анда өз ара жардамдашуу токтоп калат. Анткени себеби бири-бирине ишенич жоголот. Бири-бирине ишенич жоголгондон кийин бири-бирине болгон көмөктөшүү дагы жоголуп кетет. Анткени себеби нафсилер менсинүү жана эгоизмдин жолунда бири-бири менен урушуп аткан болсо, мындай менен эч качан өз ара бирине болгон ишенүү эч качан тирилбейт, эч качан жанданбайт. Жана нафсилер ар ким өз жашоосун комфорт кылууга аябай аракет кылып, сараңдык менен эптеп эле мен башкадан бай жашайын деп, ушул байлык үчүн көзүн май басып, лишбы мен бай болоюн деп, жеке өзүнүн нафсисин үлүш үчүн ушундай сараңдык менен ушундайга барып калганда, ортодо ишеним жоголот. Ортодо ишеним жоголгондон кийин ушу бири-бирине болгон көмөктөшүү дагы жоголот. Ушунун бардыгы барып эле кайра жүрөккө такалат. Ошондуктан бул Кудай Тааланын мыйзамы, Алла Таала пенделердин мыйзамына ээрчибейт. Тескерисинче, Кудай Таала орнотуп койгон мыйзамга пенделер ээрчит. Анткени ошол пенделерди жараткан Аллах, ошол жүрөктөрү жараткан, андагы сезимдерди жараткан, жана андагы мыйзам эреже бардыгын орноткон бул Кудай Таала болгондон кийин, бул мыйзамга каалайсыңбы, каалабайсыңбы, биз ээрчийбиз жана тарых ушуну көргөзөт. Дейле 1500 жылдык ислам тарыхы дагы көргөзөт. Ага чейинки Рим империясы дагы ушуну көргөзөт дейт. Качан Рим империясында элине болгон адилеттүүлүк, бири-бирине болгон ишеним болду, алар өнүктү. Качан анын падышалары жеке өздөрүнүн кызыкчылыгын ойлоп, ар ким өз жаны менен алек болуп калганда,
булардын ынтымагы кетти, ыркы кетти, фундаментине жарака кетти. Анын аягында эмне болду? Мусулмандардын армиясынан талкаланып, Рим империясы тарых бетинен жоголуп кетти мисалы. Ошондой эле пайгамбардын сахабалары Аус менен Хазрачты кара мисалы. Булар чоң бир уруу Мединадагы основной. Бирок экөө бир тууган, аталары бир тууган, бирок ошол эле мезгилде Ауста, Хазрачтагы экономикалык жактан ошол Мединада жайгашкан жөөттөргө көз каранды да. Бани Кайника, Бану Назыр, Бани Кайнука, Бани Надыр, Бани Коройза деген уру. Анткени бул жөөттөр ынтымактуу өзара бүт соода тармактарын ээлеп алышкан. Эки урууга курал саткан, эки уруунун ортосунда согуштун отун жандандырып койгон ошол жөөттөр болгон. Аларга кайра курал жарак саткан алар болгон. Алар муктаж болуп калса аларга сүткорлук кылып, туңгуйка кептеп, аларга карызга акча берип, сүткорлук кылып кредит берген ошолор болгон, мисалычы. 120 жыл булар бири-бири менен согушту да, Буаз согушу болду. Анан пайгамбарыбыз Мединага келгенде эмне кылды? Баягы эки уруун ынтымак алып келди. Натыйжада баягы эки уруу Аус менен Хазрач өздөрү ачкы болуп турса дагы өзгөнүн камын ойлогон сахабаларга жетти. Кур'ан-ы Каримде мактады. Өздөрү ачка турса дагы, жылаңач турса дагы, сусап турса дагы акыркы жеген ашын, акыркы кийер кийимин өзгөгө арнап, даже өлүм саатында Ярмук согушунда суу атып, жанындагы өлүп аткан адамдарга тыйып апарып бер деп ушунчалык даражага жетти да. Ошону менен бир уч болуп жашаган жөөттөр, мусулмандар пайгамбарыбыздын мээнети менен жүрөктөрү тазаланды, теке бердик, көрө албастык, ичкүйдүүлүк, душмандык деген сезимдин ордуна кайра бир туугандык, жакшы көрүү, бардыбыз бир тууган турбайбыз деген жакшы сезимдер келди, жан дүйнө тазаланды, бирине болгон ишеним артты, жөлөк таяк болуп эмне болду? Бир чейрек кылымда баягы айтат Рамазан Бутый, кедейликте, артка кетүүдө, экономикасынын артка кетүүсүндө, илимсиздикте, билимсиздикте, төмөндүктө ошол кылымда үлгү болуп каралган арабтар 25 жылда эки килейген империяны багындырып аяка ислам жайып салды. Персия империясын, анан Рим империясын. Бул эмненин берекеси менен? Бул жанакы жүрөктөрдүн оңолуусу менен. Бардыгы ушул эрежеге түшөт дейт. Мейли Амият империясын алалы дейт. Аббаси империясын алалы дейт. Мисалы Испания, ошол жерде Кордова 300 жылдай канча бир кылым Испанияны багындырып турганда мусулмандар. Ошол жерге университеттер курулуп, бүтүндөй Европада араб тили престиж болуп, Европага илим ошол Испаниядагы мусулмандар курган окуу жайлар аркылуу таркаганда. Кийин крестүүлөр похоту болуп, кайра эле ошол мусулмандардын кайрадан артка кетип, мурдакыдай эмес, байлык талашып, бийлик талашып, мансап талашып, жеке кызыкчылыгы үчүн артык кылып баштаганда анан курады. Ошондой эле Осмон дөөлөтү дейт да, Рамазан Бутый айтат. Мунун өнүгүп аткан мезгилин кара. Пайгамбарыбыз айткан бир убакта Константинополь, Стамбул мусулмандардын аскерлери аркылуу фатх кылынат. Ал аскер кандай мыкты аскер, анын башчысы кандай мыкты башчы деген Мухаммед Фатихтин өмүр баянын, анын такыбалыгын кара. Ал убакта мусулмандардын абалын кара. Анан Осмон дөөлөтүнүн акыркы кылымдары дагы кандай болгон. Башчылар уже байлык деп, мансап деп ошол падышаны сатып ийген. Абдулхамид Сани байкуш ошол эле өзүнүн карамагындагы башчылар сионисттерге чыккынчылык кылган да, мисалы. Ошол эми ошондуктан бул Кудай Тааланын орноткон мыйзамы, эгерде биз мамлекетибиздин өнүгүүсүн кааласак, анда падышалар президентке сын такпай, министрлерге сын такпай, депутаттарга сын такпай, өзүбүздөн башташыбыз керек. Мен үй бүлөм кандай болуп атат? Балдарымдын тарбиясы кандай болуп атат? Аялымдын тарбиясы кандай болуп атат? Менин кошуналарым кандай болуп атат? Досторумчу, туугандарымчы, алар кандай болуп атат? Өзүбүздүн чөйрөбүздү оңдосок, анан чоң чөйрө оңолот. Пайгамбар алейхиссалам айтып атат, билгиле денеде
bir üzüm et бар. Ошол bir üzüm et оңолсо, bir муштем et оңолсо бүтүндөй дене оңолот, ал бузулса бүтүндөй дене бузулат. Ал жүрөк деп жатат. Чындап эле менин жүрөгүм оңолсо бүтүндөй денем оңолот. Менин көзүм жакшы нерсени көрүп баштайт, жакшы нерсени угуп баштайм, жакшы нерсени сүйлөп баштайм, жакшы нерселерди кылып баштайм. Үй бүлөмө менин оң таасирим, кошуна колоң, дос, жора жолдош ким менен алака байланышым болсо, ошолорго менин оң таасирим бир эле жаран аркылуу менин жүрөгүм оңолуш менен канча радиусту алып атат да. Эгерде мен мэри болуп калсамчы, бүтүндөй бир шаарга менин радиусум тиет да, же пайда же зыян. А губернатор болуп калсамчы деген сөз да. Ошондуктан бул пайгамбар айткандай, бул мамлекет дене болгон болсо, анын жарандары бул жүрөк болуп атат да. Жарандар оңолсо ана мамлекет оңолот. Мисалы 2010-жылы экенби, Бакиев кетип атканда абал кандай болду? Мародерство болду, жөнөкөй карапайым элдин байлыгы тонолду, талкаланды, сынды. 10 жыл өткөндөн кийин, калп айтпайын, 2020 болду. Шайлоо адилетсиз болуп калып, элдин гыжыры келип көтөрүлүп чыкканда 10 жыл. 10 жылда ыйманга ушундай кызмат болуп тур, элдин ыйманы, аң сезими, жан дүйнөсү, дүйнө таным ушундай көтөрүлгөн экен, алхамдулилла. 2-10 жыл аралыгындагы окуяны салыштырып болбойт. Ыктыярдуу жаш кызматчы балдар чыгып, ошол балдардын көбүн мен тааныйм, намаз окуган ыймандуу жигиттер бүт бары. Ондай ыктыярдуу күчүрөөк байлап алышып, көзөмөлдөп жүрдү. Биз бир айнектин сынып, бирөөнүн бир мүлкүн урдалышына жол бербейбиз деп. Айтканындай, бирөөнүн бир айнеги сынып, бирөөнүн бир мүлкү урдалган жок. Атүгүл андай эч жерде болуп көргөн эмес, площадь таптаза, бир мусор калбастан тазалап кетишти балдар. Бул ыймандын берекеси да мына. Коом өнүксө, ошого жараша Кудай Таала алхамдулилла бизге мына Кудайга шүгүр жакшы башчы, жакшы бийликти берди. Ошол жакшы бийликтин канчалык деңгээлде жакшы, аны бир Кудайым билет. Бирок салыштырмалуу эгемендүүлүктү алгандан берки падышаларга караганда бул падышабыздын жана анын жалпы жамаатынын кызматы көрүнүп калды да, канчалык натыйжа берип аткандыгычы. Буга биз жалпы элдин ыйманга огонунан, жалпы элдин аң сезим өскөнүнөн, анан Кудайым ушундай бир натыйжаны берип атат да. Ошондуктан мындан ала турган нерсе эмне дейт? Көңүл бургула, инна тарбиятан нафси хия мифтаху булугул вахда вал кува ван наср. Көңүл бургула, демек мамлекеттин оңолуусу бул нафсилерди, жүрөктөрдү тарбиялаш керек дейт. Ошол жүрөктөрдүн тарбиясы ынтымактын, күч-кубаттын, Аллахтын жардамын тартып келе турган ооматтын ачкычы дейт да. Көп эле саясатчы боло бербей, саясатты саясатчыларга таштайлы дагы, биз өзүбүздүн ишибиз менен алек бололу. Балдарга тарбия берип, аларга сабак берип, мына лайта шари айна хиял инаяту бихазал мифтах. Бирок аттиң ушул ачкычка биз канчалык көңүл буруп жатабыз дейт. Фи би тарбиятин нафс фи манахижина тарбавията ва таалимия. Биздин тарбиябызда жана таалимибизде, бул методологияда бул ыкма канчалык иштеп жатат дейт. Мына садиктер бар, бала бакчалар бар, мектептер бар. Бала бакчада бала кеминде 2-3-4 жыл ошол жерде тарбияланат. Мектепте 11 жыл тарбияланат, университетте 5 жыл тарбияланат, колледжде 3 жыл тарбияланат. Анан ушул тарбияларга берилип жатабы? Руханий тарбия мектептерде, медреселерде берилип жатабы? Жалпы интернет түйүндөрүндө, үйлөрдө, майдандарда, базарларда ушуга канчалык биз көңүл буруп жатабыз дейт да. Мисалычы, мен бир балам 5те, кичүүсү, улуусу 7де да. Экөөнүн тили орусча чыгып калган тилекке каршы. Болбосо үйдө чоң атасы, чоң энеси, апасы, атасы бүт кыргызча сүйлөйбүз. Телефон карматкан эмеспиз. Бирок Баластанды көрүп атып тилдери орусча чыгып калды да. Анткени Баластанда мультфильмдердин дээрлик көпчүлүк пайызы, айта албайм, бирок 50%дан таамай билем, өйдө орусча мультфильмдер орусча болот да. Акыркы 1-2 жылда эле кичине пайыз көтөрүлдү. Кыргызча мультфильмдер болупчу. Биринчиден орус тил, болбосочу, мындай Баластан биздин мамлекеттик каналда
РТР эмес, ОРТ эмес, пирамида эмес, мындай биздин мамлекеттик канал көпчүлүк пайыз орусча болуп атат. Мультфильмдеричи батыштын жүрөктү айланткан сюжети, сценарий өтө оор, баланын аң сезими өтө оор келген мультфильмдер. Мисалы биздин убактагы мультфильмдер Аленький цветочек, сонун адамга мындай атага болгон, энеге болгон мээримдүүлүктү, ырайымдуулукту, адилеттүүлүктү, баатырлыкты, жакшы ыйык сезимдерди үйрөткөн мультфильмдерди көргөзгөн болсо, хотя биз жамандап аткан атеисттик режимдеги Советтер Союзунда балдарга ошондой тарбиялуу мультфильмдер көрсөтүлгөн болсо, эгемендүүлүктү алганы биздин балдарыбызга батыштын атайын максаттуу түрдө келечек муунду бузуш үчүн туура эмес идеологияда кылынган мультфильмдер көрсөтүлүп жатат. Анын натыйжасында биздин балдар ушундай бир сабырсыз, жанагы айтып атпайбы психологдор. Эмнеге азыркы кичинекей балдар өтө мындай неме да, мындай сирке суу көтөрбөйт, сабырсыз да, чоң кишидей болупчу. Анткени себеби жанагы көрүп аткан мультфильмдердин сюжеттери аябай оор. Аны бала көтөрө албайт, бирок кызыктуу, свет жанакындай бат-баттан алмашып тургандыктанчы, звуктары, светтери, бирок бала ошого кызыгып көрө берет, бирок өтө жанры оор болгондуктан, сиз көрүп көрсөңүз, ал кинодон да оор. Деле бир пайдасы жок. Мындай бир фантастикалык бир нерселерди көргөзүп, мындай зыян да. Мисалы, эң эле жөнөкөй бир кыздардын группасы чыгат, 4-5 кыз, баатыр, адилеттүү, душмандардын бардыгын өлтүрөт. Демек, кичинекей биздин кыздарга эмтелине, кыз киши деген момундай назик, женственная эмес, момундай болуш керек экен деп, аялдагы эң ыйык болгон уяттуулукту, ар намысты, аялдык бир аруу сезимдерге каршы келген бир сезимдерди биздин балдарга берип атат, мисалчы. Анан ошондуктан биз бул тарбияга өтө көңүл бурушубуз керек. Муну биздин атабыз Исхак Разаков баамдаган, бирок ачык айта алган эмес. Мен таза болсом, сен таза болсоң, коом таза болот. Акырында бир эки сөз айтып кетейин. Канча мүнөтүбүз бар, Абдусамат? Экинчи дүйнөлүк согуш болгондо Түркия мындай ачык түрдө согушка катышкан эмес. Балким Германияга бир тарапташ катары бир экономикалык жактан жардам берсе керек, бирок аскер берген эмес да. Анан айтат, элдин бардыгы, молдолор дагы, докторлор дагы экинчи дүйнөлүк согушка кызыгып, чуркап келип, ишин таштап, радиого кулак салып турган чакта, сиз эмнеге эч кызыкпай атасыз дегенде, бүгүнкү күндө экинчи дүйнөлүк согуштан да кооптуу нерсе бар. Бул биздин элге, журтка атеизмдин тамыры жайылып жатат. Биз жүрөктөрдү оңдошубуз керек дейт да. Анткени себеби биз тар чөйрөдөгү милдеттер бар дейт. Аны биз унутканда кең чөйрө аны менен бузулат дейт. Пайгамбар айтпайбы, денеде бир жүрөк, бир ууч, бир үзүм эт бар, ал оңолсо бүтүндөй дене оңолот, ал жүрөк деп пайгамбарыбыз көңүл бургула деп айтып жатат да, баса белгилепчи. Ошол жүрөктө милдеттер өтө көп, жана маанилүү, жана кайталанып турат дейт да. Андан кийинки чөйрө сен үй бүлөң. Андан кийинки чоңураак чөйрө сенин досторуң, туугандарың, ушинтип чөйрө чоңоюп кете берет дейт да. Анан чөйрө чоңойгон сайын милдет, ага карата сен милдетиң азаят, маанилүү да азаят дейт. Чөйрө кичинейген сайын андагы милдетиң өтө маанилүү болот, кайталанма болот дейт да. Эгерде сен тар чөйрөдөгү милдетиңди унутуп кое турган болсоң, анда сенин кенен чөйрөгө зыян бересиң. Кенен чөйрөгө алаксысаң, тар чөйрөдөгү милдетиң калып калат дейт да. Ошондуктан биз милдетибиз ошол адамдардын ыйманын куткаруу деп, ошол геополитикалык окуяларга маани бербестен, адамдардын ыйманын куткаруу менен алек болгондо, анын сыңарындай биз дагы мындай сырткы саясатка, геополитика көп алек болбостон, балдардын тарбиясына, үй бүлөбүздүн тарбиясына, өзүбүздүн жүрөгүбүзгө көңүл бура бере турган болсок, ошону менен сырткы чөйрө өзүнөн өзү оңолуп кете берет экен да. Ошондуктан пайгамбарыбыз дагы, Аллах Таала дагы муну баса белгилеп, бир мамлекеттин оңолуусу жарандар өздөрүнүн жүрөктөрүн оңдошу менен болот дейт. Аны акыркы жолу дагы кайталап айтабыз, ал тазкия, Куранда айтылган ошол жүрөктү жаман илдеттерден арылтуу менен. Ага эң жакшы жолду ким көргөзүп берет? Кайра эле ошол эле Куран, ошол эле пайгамбарыбыздын сүннөтү көргөзүп берет. Субханакаллаху бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта астагфирука ва атуби илейк, бирахметика я архамар рахимин. Алла разы болсун.